Жол эрежесин бузган айдоочуларга айып пул жогорулагандан бери жол кырсыктарынын саны 12%га кыскарды. Өткөн жылга салыштырмалуу өтө жогорку ылдамдык менен айдоо, карама-каршы тилкеге чыгуу, айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкаруу, жол чырагынын кызыл түсүнөн өтүп кетүү сыяктуу эреже бузуулар кескин түрдө азайды. Тактап айта турган болсок, 15 күндө эле Бишкек шаарында 5290 эреже бузуу катталды. Анын арасынан 27 айдоочу мас абалында унаа башкарган, 60 айдоочуну текшерген учурда тиешелүү документтери жок болуп чыккан. Дагы 51 айдоочу жөө жүргүнчүлөрдү өткөрүүдө эрежесин сактаган эмес. 17 айдоочу болсо унаанын алдыңкы терезелерин караңгылатып айдап бараткан учурда кармалган. 613 айдоочу коопсуздук курун тагынбай туруп ролго отурган. Калгандары дагы башка жол эрежелерин так сактабагандыгы үчүн кармалышкан. Алардын арасынан 687 унаа атайын айып пул төлөөчү жайга токтотулду. Өткөн жылы 7000ден ашык жол кырсыгы катталып, андан 690 адам каза болуп, дагы 11000ден ашык адам майып болгон. Өкүнүчтүүсү жол апатынын курмандыктарынын 39-у наристелер. 2022 жылы 13734 айдоочу мас абалында кармалып, 17500 сомдон айып пул төлөгөн болсо, быйыл бул эреже 3 жылга чейинки айдоочулук укуктан ажыроо менен өзгөртүлдү. Быйылкы статистика көрсөткөндөй, кымбат айып пул төлөө менен одоно эреже бузуулар азайды. Бишкек шаарынын патрулдук милиция кызматы эскертет. Борбордогу айдоочулар ролго отуруп унаа башкарууда эрежелерди так сактоо менен жолдо жүрүү өзүңүздөрдүн жана жакындарыңыздардын өмүрүн сактоого шарт түзөт.